Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучуларым. Мен Каракол шаарындагы номер 3-гимназия мектебинин кыргыз тили мугалими Мүсүрбаева Элнура Сагыновна. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 4-класстар үчүн кыргыз тили жана окуу сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы 5 май Конституция күнү. Сабактын максаттары: Конституция жөнүндө жаңы маалыматтарды алышат, жаңы сөздөрдү кайталашат, көнүгүү машыгуу иштерин аткарышат, патриоттуулукка тарбияланышат. Сабактын көрсөткүчтөрү: Конституция жөнүндө жаңы маалыматтарды алышса, жаңы сөздөрдү кайталашып, көнүгүү машыгуу иштерин аткарышса, патриоттуулукка тарбияланышса, анда сабактын максатына жетебиз. Жаңы сөздөр менен иштөө: башкаруу, мыйзам, негизги, өлкө, укук. Белгиле балдар, жаңы сөздөр менен сөз айкашын түзөбүз. Өлкөнү башкаруу, туруктуу мыйзам, негизги милдеттер, кооз өлкө, менин укугум. Окуу китебиндеги берилген текстти окуйбуз, эмне жөнүндө экенин билебиз. Ата, Конституция деген эмне? Конституция өлкөнүн негизги мыйзамы. Мыйзам деген эмне? Ал элдин жашоосунун негизги эрежелери. Анда өлкөнүн башкаруу органдары, мамлекеттик органдар жана элдердин укуктары жазылган. Мисалы, ар бир адамдын билим алууга, ооруп калса дарыланууга, каалаган кесипти тандап алууга укугу бар. Түшүндүм. Биздин өлкөдө Конституция 5 майда кабыл алынган экен да. Келгиле балдар, суроолорго жооп беребиз. Конституция деген эмне? Туура балдар. Конституция өлкөнүн негизги мыйзамы. Мыйзам деген эмне? Азаматсыңар. Мыйзам деген негизги эрежелер. Конституция качан кабыл алынган? Азаматсыңар достор, Кыргызстанда 5 майда кабыл алынган. Дептерибизге сүйлөмдөрдү толуктап жазабыз. Туура жооп: Кыргызстан тоолуу өлкө. Туура жооп: менин негизги милдетим окуу.
ар бир адамдын укугу мыйзамда жазылган. Мамлекетти президент башкарат. Туура жооп: өз укуктарыңды билесиңби? Туура жооп: мамлекеттин символдорун билесиңби? Азаматсыңар достор. Келгиле эми кийинки тапшырманы чогуу бирге аткарабыз. Таблицаны жакшылап карап толтурабыз. Менин укугум, менин милдетим. Кана балдар, ойлоңгулачы. Силердин кандай укугуңар жана милдетиңер бар? Азаматсыңар. Билим алууга, дарыланууга, эмгектенүүгө укугуңар бар. Тазалыкты сактоого, сабакка даярданууга милдеттүүсүңөр балдар. Керектүү мүчөлөрдү койгула. Туура балдар. Менин өлкөм күнөстүү Кыргызстан. Туура жооп: балдардын укугун коргоо керек. Туура жооп: жүрүш-туруш эрежелери күндөлүктө жазылган. Туура жооп: республикада бардык улуттар тең укуктуу. Туура жооп: бизде интернационалдык үй-бүлөлөр көп. Келгиле балдар, Конституция жөнүндө кызыктуу маалыматтар менен таанышабыз. Конституция латын тилинен которгондо эреже дегенди билдирет. Кыргыз Республикасынын Конституциясы 1993 жылы 5 майда кабыл алынган. Конституция Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы. Индияда эң кызыктуу берене жазылган. Анда уйду союуга болбойт деген берене бар. Дүйнөнүн эң жаңы конституциясы Египетке таандык. 2012 жылы 22 декабрда кабыл алынган. Европанын эң эски конституциясы Польшаныкы. Балдар, бүгүн силерге сабак жактыбы?
үй тапшырма. Менин милдетим деген темага кластер түзүү. Аткарган ишиңерди мага жибергенди унутпагыла. Бүгүнкү сабак ушуну менен аяктады. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.